Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Быйыл окуу жылы 15 сентябрда башталат. Жаңы окуу жылы 1 сентябрда эмес, 15 сентябрда башталарын Агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында өзгөрүү Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюму саммитине жана көчмөндөр оюндарына байланыштуу. Деген менен окуу жылы 25 майда аяктайт. Белгилей кетсек, августтун аягы сентябрдын башында Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы алдында ШКУнун саммити өтөт. Анын алкагында кеминде 40 ири иш-чара өткөрүлөрү айтылган. Саммит дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган учур менен дал келет. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Илим Карыпбековго Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынды. Улуттук телерадио корпорациясынын мурдагы директору юрист Илим Карыпбеков Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынганын билдирди. Ал бул тууралуу социалдык тармактардагы баракчаларына видео кайрылуусун жарыялап, окуянын чоо жайын айтып берди. Анын сөзүнө караганда, Орусиядагы Элбрус чокусуна чыгуу үчүн Кыргызстандан атайын топ даярдап алып барууну максат кылган. Бирок ага бул өлкөгө кирүүгө уруксат бар жогун билүү үчүн өзү биринчи барган. Аны Москвада чек арадан кошумча текшерүү деген негизде 1,5-2 саат текшерип кое берген. Москвада 2-3 күн жүрүп, кайра 25 апрелде Кыргызстанга кайткан учурда чек арадан аны кайрадан 3-4 саатка сурак алып, ага Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынганы тууралуу билдирмени колуна карматкан. Бул билдирме Федералдык коопсуздук кызматынын атынан берилди. Мен ФСБ бизди аябай күчтүү деп айтып келем. Бул анын далили. Расмий билдирүүдө мага Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынганы жазылып турат. Орусиянын ФСБнын билдирүүсүндө эгерде мен Орусияга дагы бир жолу кирсем, кылмыш козголуп камаласың деп турат. Салам Кыргызстан жана башка аталыштар менен Телеграмда ачылган каналдар, Спутник, Номад телеканалдары Орусияны колдоого пропаганда кылып, биздин мени айланта турган курал экенин айтып келет элем. Бул ошонун кесепети, деди ал. 2025 жылдын ноябрь айында кыргызстандык таанымал рэпер Бакырды Орусиянын аймагына киргизбей коюшкан. Бул окуядан кийин кыргызстандык ырчылар Султан Садралиевке, Ильяз Абдыразаковго, алып баруучу Бектур Шашыналиев, Куудул Ильяз Иманалиевке да Орусияга кирүүгө тыюу салынганы белгилүү болгон. Алардын айрымдары Орусияга баратканда чек арадан алардын уюлдук телефондору текшерилгенин айтып беришкен. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун Ош эл аралык аэропортунун аймагында уникалдуу социалдык объекттер, авиапарк жана авиациялык музей ачылгандыгын маалымдады. Жаңы комплекс авиациянын тарыхынын билим берүү элементтерин жана интерактивдүү чечимдерди айкалыштырган заманбап мейкиндик болуп саналат. Долбоор авиацияны жайылтууга жана аны жалпы коомчулукка жакындатууга умтулган адистердин креативдүүлүгү жана ишке чын ыкластан жасаган мамилеси менен ишке ашырылды. Экспозицияда өзгөчө орундуу келгендерге өздөрүнү учкуч катары сезүүгө, аба кемесин башкаруунун уникалдуу тажрыйбасын алууга жана авиациялык кесибинин өзгөчөлүктөрүн тереңирээк түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген чыныгы учуулардын симулятору ээлейт. Музей баардык каалоочулар үчүн ачык жана негизинен жаштарга арналган. Түзүлүп жаткан мейкиндик жаңы муунду шыктандырууга, авиацияга болгон кызыгууну калыптандырууга, анын романтикасын ачууга жана кесиптик багытын аныктоого көмөк көрсөтүүгө арналган. Жакынкы убактарда ушуга окшош авиация музейин Манас эл аралык аэропортунун аймагында да ачуу пландаштырылууда. Бул авиациялык инфотүзүмдү өнүктүрүүнүн жана тармакты популяризациялоо боюнча системалуу иштердин улантысы болот деп айтылат маалыматта. Кумтөр жетекчилиги Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводдун иши менен таанышты. Кумтөр Gold Company'нин 2025 жылдагы кирешеси 1 миллиард 434 миллион АКШ долларын түздү.
Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Kumtur Gold Company жабык акционердик коомунун 2023-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчетун карап чыккан. Kumtur Gold Company'nin башкармалыгынын төрагасы Бузурман Субанов билдиргенде, отчеттук мезгилде Kumtur'da 12.081 килограмм алтын казылып алынган. Компаниянын 2023-жылдагы кирешеси 1 миллиард 434 миллион АКШ долларын түзүп, ал эми таза пайдасы 706 миллион АКШ долларынан ашты. Бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 246,5 миллион АКШ доллары которулду. Ошондой эле 2025-жыл үчүн дивиденд түрүндө 300 миллион АКШ долларын төлөө чечими кабыл алынган. Акционерлердин жылдык жалпы чогулушунун жүрүшүндө Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов калдык сактоочу жайдагы калдыктарды кайра иштетүү боюнча долбоорду ишке ашырууга кылдаттык менен даярдануу зарылдыгын баса белгилеген. Анын айтымында долбоордун негизги максаты 121 тоннадан ашык алтындын запасы бар калдыктарды кайра иштетүү аркылуу аймактын экологиялык абалын жакшыртуу болуп эсептелет. Ошондой эле жер алдынан алтын казуу долбооруна жана тоголок кенин өздөштүрүүгө өзгөчө көңүл бурулушу керектиги айтылды. Тоголок кенинде алгачкы уурда ушул жылы казылып, ал эми биринчи Доре куймасын чыгаруу келерки жылы күтүлүүдө. Бардык долбоорлор белгиленген мөөнөттө жана кечиктирилбестен ишке ашырылууга тийиш. Жыйындын жүрүшүндө Кубат Абдраимов ишкананын алдына коюлган милдеттерди ишке ашырууда Kumturgen жайындагы өнөр жай коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле кадрдык потенциалды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеген. Атап айтканда, кызматкерлерди кошумча окутуу, алардын квалификациясын жогорулатуу жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишине системалуу текшерүүлөрдү жүргүзүү сыяктуу көзөмөл чараларын күчөтүү зарыл. Акционерлердин чогулушунун жыйынтыгы боюнча Kumtur Gold Company жаактын 2025-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө отчету бекитилген. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Спокойный шифон менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга 22 000 доллар сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Садыр Жапаров Ташиевдин 75-чилерге тиешеси бар жогун тергөө аныктай турганын айтты. Президент Садыр Жапаров Кактус медиа порталына маек берип, президенттик шайлоону эрте өткөрүү тууралуу 75 адамдын кайрылуусу боюнча да суроолорго жооп берди. Мамлекет башчы 75-чилердин каты боюнча ким демилге көтөргөнүн кайрылуу жогорку кеңештин төрагасына жана тиешелүү комитеттин жетекчисине жеткиче көз салып турганын айтты. Ал кайрылуу парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат деп калганда тез жана чечкиндүү кадамдарга барганын кошумчалаган. Досуңуз Камчыбек Ташиевдин тиешеси барбы? Эгер ошондой болсо, ал эмне үчүн дагы эле эркиндикте жүрөт? Же Элвира Сурабалдиева айткандай, сиз ага жумшактык кылып жатасызбы, мыйзам баарына бирдей эмеспи деген суроого мындайча жооп берди. Анын тиешеси бар же жок экенин тергөө жана сот аныктайт. Ушул тапта тергөө улантылууда. Тергөө бүткөндөн кийин сотко жөнөтүлөт. Акыркы чечимди ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес сот чечим кабыл алат, деди президент. Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева казакстандык блогерге берген интервьюсунда Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышын мамлекеттик төңкөрүш даярдоо аракети менен байланыштырган. Камчыбек Ташиев жана анын тарапташтары азырынча комментарий бере элек. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп, 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана жогорку кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан. Ички иштер министрлиги бул кайрылууга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгоп,
Кайрылууда аты аталган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси, мурдагы айыл чарба министри Эмилбек Узакбаевду жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевду, мурдагы вице-премьер экс-депутат Алы Карашевду жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду кармаган. 10 февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан кийин берген маектеринде Жогорку Кеңеште депутаттар президент жана атайын кызматтын кишиси болуп бөлүнүү башталганын, кийин ал парламенттен сыртка чыкканын айтып, 75 адамдын кайрылуусун мисал кылган. Бул окуялардан кийин төрага Нурланбек Тургунбек уулу алгач төргалык кызматтан кетип, андан соң депутаттык мандатын да тапшырган. Facebook'тагы баракчасына пост жазып, 75 кишинин кайрылуусуна тиешеси жок экенин билдирген. Акыркы саясий окуялардын фонунда Кундузбек Сулайманов, Элдар Сулайманов, Кубанычбек Кангантиев, Шайырбек Ташиев, Курманкул Зулушев, Нурланбек Азгалиев, Гүлсүнкан Жунушалиева, Абдылдабек Эгембердиев өздөрү жазган арызы менен депутаттык мандатынан ажыратылган. Алардын ичинен Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупциялык ишке байланыштуу Камчыбек Ташиевдин иниси экс-депутат Шайырбек Ташиев Камбарата Биргесин даярдоо этабындагы иштерге байланыштуу Кундузбек Сулайманов жана жер тилкелерине байланышкан мыйзамсыз схемаларды уюштурган деген айып менен Кубанычбек Кангантиев кармалган. Аялын бычактап өзү асынып алган милиция Баткендеги жубайлардын өлүмү тууралуу. Баткен районунда каза болгон жубайлардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгонун облустук милиция билдирди. 26 апрелде саат 10:00 чамасында Баткен райондук ички иштер башкы башкармалыгына Чоң Кара айылынын 46 жаштагы тургуну өзүнүн жубайын бычактап, андан соң өз жанын кыйгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, кароо жүргүзгөн. Алдын ала маалыматтарга ылайык 26 апрелге караган түнү К.А. балдары уктап жаткан учурда белгисиз себептерден улам ашкана бычагы менен жубайын бир нече жолу сайган. Келин ошол жерде каза тапкан. Андан соң К.А. үйүнүн короосундагы өрүк бакка мал байлоочу жип менен асынып алган. Окуя болгон жерден далил катары ашкана бычагы жана жип алынган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин адам өлтүрүү негизинде иш козголуп, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.